Assalamu alaikum. Бүгін 2 март 2024 жыл Бишкекте Чүй обласында Қарабалта шаарына жақын жердебиз. Бұлар полукарлик алмалар, үсті жақ сорт Галавал, асты жағы MM106 деген полукарлик клондық күйі асты. Арасы 1,5 метр, 2 көчөттүн ортосу 20 сантиметрден 2023 жылы жазында бұл подвойларды бұл жақтан Чүйден 30 сом тегерегинде сатып алған. Бұл ишкер байкебиз мен кеңешиммен анан өзү кыйыштыртып жай мезгилинде кечиресиздер 2022 жыл жазда жасалган, 2022 жайда кыйыштырылган, күзгө жакын 2023 жазда кесилген кыйыштырылган жеринен. Мисалы подвой боло турган болсо, бұл подвой боло турган болсо, бұл сорт болуп кетет да, могул үстү жагыч. Бұл ошол 1 жыл өскөндүгү, толук 1 жылдык көчөт. Подвой жагы 2 жылдык көчөт. Бұл жагы болсо стулбет лайеринг деп коет. Чөптөрдүн арасы жакшы көрмөйт. Google'га стулбет лайеринг деп латынча жазсаңыздар чалып, булар подвойлор кыйгач кылып жазылып, камыр алдырып, монтип көйүтсө болот 15 жылга чейин. Подвой алса болот да, жарымын ушундай стулбет кылган, жарымын мондай өзүнө көчөт жасаган. Ожомолду балким $1 түштү. Бирок 100%, 100% өзү каалаган сортту кыйыштырып, мисалы голден болсо голден, галавал болсо галавал дегендей. Кызыл алма эмес, сары алма эмес чып, адаш башка сорт чыкпайт да. Экинчиси, мондай чет өлкөдөн келгенде бүчүрлөрү кээде сынып калып атат. Чыккан шактары биринчи ярус могу жеринен пайда болуш керек болсо, ошол нерселер дагы таза бойдон келет. Өзү каалаган маалда мезгилде отургузуп алганга да мүмкүнчүлүгү бар да. Бул биринчи жолу эле жасаганда ушундай ийгилик болду. Мындай өтө деле профессионалдуу деңгээлде багбанчылык секторуна кирген эмес булга чейин, бирок жыйынтыгы өтө сонун. Мен мисалы кубанам, ар кандай ар көргөн сайынчы ар келгенде. Бул жакта биздин да бир аз мистебиз бар, чогуу ошол байке менен алма көчөттөр. Ошентип бир аз кызыккан адам өзүнө карлик же полукарлик подвойго кыйыштырып, өзүнө жаккан сорттун көчөт жасаса да болот. Өтө деле татаал эмес алманыкычы. Өзгөчө чоңураак аймакта бак курам дегендерге, кичинекейлерде сатып алган эле туура болот. Чоң аймакта бул жакта жер бар, ошону толтурганга көбүрөөк расход кетип калат. Бул менен 2 эсе, 3 эсе, же болсо 4 эсеге чейин расходду үнөмдөсө болот да. Болгону бир аз аракет, бир аз кызыгуу, анан бир аз опыт, тажрыйба керек. Адам боюндай бар, 1,5 метрлик көчөттөр. Быйыл мисалы 80-90 сантиметрден бул кыркылса, ашып кетсе 1 метрден шактайт, биринчи ярыс пайда болот, монтип шактагандар деле бар. Былтыр жайында буну чиканка кылганда үчүн кесип, былтыр эле шактайт эле. Мисалы бутактанган книп багам көчөткө окшоп, бутактары болгон көчөттөр деле бар арасында. Жалпы көрүнүш бутоо бүттү буюрса бул жакта. Кар акырын жаап баштады.